тексе болот, күн ысыганда, күн жылганда. Ошондо мисалы моунду тиксек жазында бир жылда уже моундай болот. Диаметр бир жылдык. Могу 1,5 жылдык. Бул болсо 5,5 жылдык диаметри. 4-5 жылда деловой древесинага жарап калат. Дүйнөдө бир да жыгач, бир да дарак мындай 5 жылда мындай диаметрди бербейт. Могу тилинген жыгачы 7 жылдык деловой древесина. Павловнянын аталышы император Павел I кызы Анна Павловнанын урматына коюлган. Бирок бул дарактын дагы бир канча аталыштары бар. Мисалы, Кытайда ажыдар дарагы, Батышта адам дарагы, Жапонияда кири, ошондой эле принцесса дарагы, дарак феникс, өзгөчө дарак, керемет дарак, жыгачынын жеңилдигинен улам алюмин дарагы деп да аташат. Бул дарактын Павловниянын өзгөчөлүгү гүл бүчүрлөрүн күзүндө ачат. Тетигинде олтуруп күзүндө ачылат. Анан кийин кыштан жакшы тоң бою чыкса, апрель-май айында гүлдөй баштайт. Гүлдөрү аябай көп шире берет, медоноз, аябай сапаттуу бал берет. Өзгөчө Жапонияда эң сыйлуу дарак катары бааланып, сүрөтү жапондордун ийенинде, премьер-министрдин гербинде, самурайларынын кылычтарында, таңкы күн аталыштагы жогорку сыйлыгын медалына түшүрүлгөн. Бул даракка тиешелүү жапон салттары дагы бар. Эгерде үй бүлөдө кыз төрөлсө, короого Павловния отургузушуп, кызы турмушка чыкканда андан сандык жасап белекке беришкен. Жапондор эң баалуу буюмдарын ушул дарактан жасалган сандыкка сакташкан. Анткени жыгачынын дагы бир өзгөчөлүгү өрткө туруктуу. Башка өлкөлөрдө болсо өрттөнгөн токойлорду баткалына келтирүү, экология үчүн жана дагы көп пайдалуу сапаттар үчүн өстүрүшөт. Мына бул жерде да көрүп атасыңар, бул катарда тиккенбиз. Ошол эле 2015-жылы. 2015-жылы аябай жай ысык болгон. Июль айында тиккенбиз. Июлдун орто ченинде. Бирок бардыгы эмне кылды? Өлбөй адам болуп берди да. Анан дагы бир бунун жакшы эмнеси, мен айтканда жана тамыры терең 9-10 метрге чейин кетет, жер кыртышын жакшы кармайт. Ошон үчүн чет мамлекеттерде, Европа, Америкаларда буну жанагы жер жылгын боло турган, көчкү боло турган жерлерге, жарларга тигет экен, жер кыртышын жакшы кармап калат. Бул МЧС тарабынан жакшы колдонот буну. Дагы бир бунун өзгөчөлүгү, азыр жана радиоактивный, Чернобыльда тигип атат. Себеби бунун тамыры тез өскөндүктөн, жалбырагы чоң болгондуктан тамыры жердеги радионуклидтерди жакшы сору алат экен. А жалбырактары асмандагы жана радионуклидтерди, радиацияны фильтр да, мындайча айтканда. Швецияда болсо бул дарактарды жана жаман канализационный суулар менен сугарат экен, бул дагы фильтр экен, сууну тазалайт экен. Ошондой касиеттери бар.